бир мезгилде ушундай учур болду, мен чыгып ыйладым да. Бирөө $100,000 берди. $100,000 берди дагы. Русландын атасы, Хамзанын атасы, сен квартираң барбы деди. Эгер квартираң жок болгон болсо, мен азыр бир квартира берем сага деди. Бирок $100,000 биздин алдыбызга койгон. Ошол мезгилде чындыкты сүйлөдү. Менин квартирам бар деди. Мен Астанада кредитке алгам, бирок акырындан жаап бүтүп атам, мага квартиранын кереги жок деди да. Мен чыгып алып ушунчалык ыйладым. Болбосо ошол мезгилде эми баары жакшы эле, Кудайга шүгүр, ал нерсени кыла алабыз деп койсо элек бир 50-60 миң доллар квартира алмак да. Бирок ошол нерседен мындай бардык адал болсун деди окшойт. Бардык нерсе так болсун деди окшойт. Анан отказ кылып койду. $100,000 берди, бирок ошол квартираны берем азыр деди эле. Жок, кереги жок, баары жакшы. Балам эле көрүнсө болду, бирок акчаңызга деле чоң рахмат деп колдум. Ушундай чыгып сүйлөдү. Чыгып алып өлгүдөй ыйладым, отуруп алып. Эркек экен дедим, мындай өзү сөзүн айткан. Там бердим камсага десем, бала дагы өзү мындай пышып калыптыр да уже. Мындай көрүп бардым мындай. Дүйнөдөн мындай эле болуп калыптыр. Балам жакшы болсо деп. Ушундай учурлар көп эле болду.